Медиа жаса долборундагы журналисттер, блогерлер Гүлжан Турдубаева, Эльвира Тилек кызы, Гүлиза Урустамбек кызы. Всем привет! Мой проект — это онлайн-феминистский курс «Антиуниверситет по феминизму». Почему я назвала антиуниверситет? Потому что мы в университете, в традиционной школе никогда не получаем информацию про тоже сексуальное образование, да, или про вопросы гендера, гендерного равенства и вообще феминизма. Я решила создать такой курс на кыргызском языке. Курс он для девочек, девушек, женщин и всех, кто хочет узнать о феминизме больше. И мне бы хотелось очень много рассказать о феминистском движении в Кыргызстане, о женщинах, которые тоже работают, занимаются активизмом, и больше делать на это акцент. Курс будет бесплатный, он будет на сайте ID Центральной Азии. Есть специальный курсив, где есть уже онлайн-курсы на кыргызском языке, и феминистский курс тоже будет на сайте ID, а потом можете посмотреть. Если потом вам будет интересно, вы можете аудиолекции послушать еще на платформе подкаста Министерства гендерных дел. Мы Министерство гендерных дел тоже делаем вместе с моей подругой, соратницей Саидой. Вот. Менин атым Гүлиза Урустамбек кызы, өзүм журналист болом. Мындан сырткары 2 жылга чукул убакыттан бери фотожурналистика менен алектенип жүрөм. Медиа жаса проекттин алкагында өзүмдүн биринчи фото долбоорум жасадым. Кыргызстандын элинин тынчсыздануусу жана үмүтү деп аталат. Проекттин алкагында абдан көп маселелерге, абдан көп көйгөйлөргө туш болдум. Мисалы, Баткен облусуна шахтерлор менен бир күн жүрдүм. Шахтерлор менен 12 саат жер астына кирип, нарында дарыядан 40 градус суукта, муз тоңгон суукта суунун ичине кирип алып, алтын чайкагандар менен жүрүп, ушул 10 адам тууралуу шахтерлор, фельдшер, андайлар башка кесиптин ээлери тууралуу жасадым. Проектим ийгиликтүү аяктап, фото выставкамы, эң алгачкы фото выставкамы кечээ Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде ачтым. 10 декабрга чейин ачык болот, көрсөңүздөр болот. И эми акырында ушул проекттин алкагында мен калган тоскоолдуктар боюнча кичине айтып берейин десем, негизи региондорго барып баштаганда телефондон жакшы эле сүйлөшөбүз да. Алло, саламатсызбы, сизди тартканы барам, ушундай. Макул, келе бериңиз дейт. Барсам эле мени карап, ай, сен кичинекей эле кыз турбайсыңбы? Сен келип алдыңбы деп, мындай кандай десем, мени кичинекей кыз, аял деп мындай сексизмге да көбүрөөк калдым десем болот. Мисалы, шахтага кирүү үчүн барып сүйлөшкөндө, мен жанымдагы таанышымы киргизип, бирок мени жок, сиз кирбейсиз. Сиз деген кыз баласыз, сиз деген ушундайсыз деп, бизге 20 жылдан бери кыз бала шахтага кире элек деп ушундай сөздөр болду да. А мен болсо, жок, мен киришим керек, мен деген тартышым керек, бул менин проектим деп көгөрүп атып кирдим. Ушундай тоскоолдуктарга ошол эле учурда менин ошол каармандарым тарабынан колдоолор менен бул проектти ишке ашырдык. Кийинки сөз Гүлжан Турдубаева. Мен ошол Кыргызстандагы жүздөгөн жалгыз бой энелердин биримен. Мен ушул медиа жасада жалгыз бой энелердин жашоосун көрсөткүм келди. Бул проектти мен мисалы үчүн сүрөтчүмүн да, мен көп сөз менен же болбосо андай коо сүйлөп айтып жеткире албайм. Сүрөттөр менен гана көрсөңүздөр болот деп баарыңыздарды чакырып кетем. Биздин сүрөттөр ошол клуб азаттык сайттарына жайгаштырылып атат. Анан бүгүн бир нерсени байкаганымды айтып кетейин. Жалгыз бой энелер аябай көп экен да. Мисалы үчүн айылдарда мен айылга барып келдим, мисалы үчүн балдарын таштап, мисалы үчүн бир баласын бутка тургузуш үчүн балдарын таштап Орусияга кеткендерди алай, анан эч нерсеге карабай жашап жаткандар көп да. Бул менин долбоордун максаты жалгыз болуп деле баланы чогойтуп, жалгыз болуп деле бакытты тапса болот да. Жалгыз болуп деле мисалы үчүн өмүр бою андай таяктан башың көтөрүлбөй, жок дегенде мисалы үчүн жалгыз жашап, жарыктыкты жалгыз иштеген жакшы деген ушул идеяны айткым келди да.